сохранение жизни и здоровья граждан, создание благоприятных условий для проведения силовой операции. Кыргызстанда куралдуу күчтөрдү ички саясий маселелерди чечкенге колдонуу конституцияга каршы келери байма-бай айтылып келет. Бирок ага карабастан кайсы бийлик келбесин өзүнүн бийлигин сактоо үчүн жана бекемдөө үчүн мыйзамда так көрсөтүлгөн беренени эске албай, кээде аша чапкан кадамдар жасалууда. Бул туурасында юрист Нурбек Токтакунов буга мисал катары мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков октябрь айындагы башаламандыкта өз бийлигин күч менен сактап калуу максатында армияны ички саясий конфликттер чечкенге аралаштырганын сынга алып, бул кылмыш болуп саналарын билдирди. 9 октябрда 2020 жылы Сооронбай Жээнбеков ошол бронетехника кирип атат шаарга. Ошон үчүн менин оюмча ал деген уже ошондой ой менен киргизди. Эгерде жанагы протестующийлар, митингующийлар ошолорго каршы колдоном деп коркутуп киргизди. Анткени жанагы Генштабтын начальниги Омуралиев, Райымберди Дүйшөнбиев аны кетирген. Ошол 9 октябрда мен өзүм байкадым да, анан кийин 9 октябрда жана Талабек Омуралиевди коюп атат, анан кийин жанагы бронетехника кирип атат. Менимче ал деген түздөн-түз конституцияны бузуу. Анан кийин бул кылмыш. Ошо Сооронбай Жээнбековдун кылмышы, жаңы 309 статьяда көрсөтүлгөн кылмыш жаза кодексинин 309 статьяда көрсөтүлгөн кылмыш. Жанагы бийликти басып алуу, күч менен же бийликти күч менен кармап туруу. Ошон үчүн ал бийликти бербейм деп ошон үчүн бронетехниканы киргизди. Ошондой эле Нурбек Токтакунов бул жагдайдан кийин башкы прокуратура жана парламент мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго токтоосуз түрдө импичменттин процедурасын башташы керек эле деп эсептейт. Бирок ал жаңы бийлик ушул кезге чейин экс-президент Сооронбай Жээнбековго карата эч кандай чара көрбөй жатканында кандайдыр бир себеби бар экенин токтолду. Менимче ошо Садыр Жапаров менен переговор болгондо алар уже бир сепаратный келишимге келди. Эмне үчүн сепараттуу келишим деп атам? Анткени Садыр Жапаровду колдогон протестанттар алар өзүнүн талабын айтканда, жанагы мыйзам шайлоо учурда ошо көп мыйзам бузуулар болду. Анын үчүн Сооронбай Жээнбеков жооп бериш керек, кетиш керек деп. Ошондо эң негизги талабы ошол болчу. Булар болсо мына бир келишимге келди, мына көрүп атабыз. Сооронбай Жээнбековдон бир тууган Асилбек Жээнбековду эч ким жоопко тарткан ою жок окшойт. Ал эми коопсуздук боюнча эксперт жана УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Кыргызстандын тарыхында кээ бир учурда президенттер жана саясатчылар өз бийлигин сактап калуу үчүн ыйгарым укугунан жана кызмат абалынан пайдаланып, көмүскө түрдө өз кызыкчылыгы үчүн аскерлерди курал катары колдонгон кадамдар көп болгонун ачуу чындык экенин белгиледи. Анткени Медетбековдун айтымында бийлик башындагылар көмүскө түрдө аскер кызматкерлерин же укук коргоо органдарын бир үй бүлөлүк кланга же саясий топтун кызыкчылыгына колдонгонго шарттар түзүлгөндүктөн жыйынтыгында өлкөдө 3 жолу бийлик алмашып, 3 жолу төңкөрүшкө алып келди деген пикирде. Биздин тарыхыбызда кээ бир учурда саясатчылар, саясий бийликте турган президенттер өздөрүнүн укугунан, жумуш акыбалынан пайдаланып көмүскө түрдө мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн аскерлерди колдонгонго мындай мыйзам аркылуу кириштирип, мыйзам аркылуу аракет кылган жолдору көп болгон. Андан тышкары кээде көмүскө түрдө аскер кызматкерлерин колдонуп, же болбосо укук коргоо органдарын бир үй бүлөлүк кланга же бир саясий топтун кызыкчылыгына колдонуш үчүн көп учурда бир шарттарды түзгөн. Ошонун натыйжасы 3 жолу бийлик алмашып, 3 жолу төңкөрүш болуп кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына аскер кызматкерлери, аскер органдары бул эч убакта мамлекеттин ички саясатына, ички саясий процесстерине кийлигишпеш керек. Жана кийлигишкенге башкы кол командачылыкка шарт түзбөш керек. Мындан тышкары Артур Медетбеков эң өкүнүчтүүсү бийлик алмашкан тапта көпчүлүк учурда укук коргоо жетекчилери жана аскер башчылары бийликке жагынуу максатындабы айтор жарандарды психологиялык жактан коркутуп, кээде ар кандай аскерлердин күмөн санаткан машыгууларын өткөрүп, аша чапкан кадамдар жасап койгонун сынга алды. Бийлик алмашкандан кийин көп учурда жаңы келген бийликке жаңы келген адамдар же ошо жаңы келген укук коргоо жетекчилери же аскер башчылары өзүнүн баягы жагынуусун көргөсү келип же болбосо
биз бардығын ордуна коебуз, кыйынбыз дегендей кылабы, кээде ошондой бир аша чапкандык кылып элдерге психологиялык жактан коркутуу негизиненби ошол өздөрүнүн баягы графиги болот, өзүнүн баягы эрежеси болобу, ошого карабай туруп кээде бир ар кандай бир ученияларды же болбосо ар кандай бир шарттарды түзгөн мезгилдерди же учурларды жасап коет. Эми алардын өзүнүн баягы ошончолук деңгээлин көргөзөт. Экинчиден бул албетте кээде көпчүлүк учурда элдин кызырын келтирет. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө элдин кызыры келбеш үчүн, элдин бир мындайча айтканда бейкуттукту, стабилдүүлүктү сакташ үчүн жалгыз гана бийликтин адилеттүү, мыйзамдуу, акыйкаттуу иштеши. Белгилей кетсек, өлкөдө октябрда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу наразычылык акциялары уюштурулуп, жыйынтыгы массалык топлом менен коштолуп, абал курчуп кеткен. Буга байланыштуу ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков 9-октябрда Бишкекте өзгөчө аба режим киргизген. Анын алкагында шаардын кириш-чыгышында блокпостторду аскерлер кайтарып, көчөдө аскердик техника жүрүп турган жана бул нерсе карапайым жарандарды бир аз чочулаткан. Ал эми өзгөчө аба режими Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен күнү 16-октябрда парламенттин чечими менен гана жоюлган.